Саламатсыздарбы, сиздер Тандыр медианы көрүп жатасыздар. Студияда Перизат Сайтбурхан. Алгач күндүн негизги жаңылыктарынын кыскача мазмуну 75-чилердин иши боюнча Токон Мамытов күбө катары суракка алынып, кайрылууга кол койгондугун четке какты. Камчыбек Ташиев ден соолугуна байланыштуу ырыс ордонун ачылышына барган эмес. Сыргак Кенжебаев Сабыр Жапаров менен сүрөттөрдө өзү эмес Жаныбек Кубандыков тарткандыгын айтты. Ырыс ордонун талкуусу уланып, комплекстин курулушуна 110 миллион доллар жумшалгандыгы жана жылдык тейлөөсү 2 миллион долларга чыгары сынга алынды. Президенттин жарлыгы менен түндүк жоюлуп, анын функциялары кызмат мамлекеттик мекемесине өткөрүлдү. Роза Отунбаева Кытайдын 800 миллион адамды жакырчылыктан чыгаргандыгын мактап, бул дүйнөгө үлгү болгондугун айтты. Бактыгүл Чыныбаева менен Ибрагим Нуракын уулунун үй бүлөсү шпиондукка айыпталган жалган видеолорго байланыштуу Ички иштер министрлигине арыз жазды. Толугу менен алдыңкы мүнөттөрдө тааныша аласыздар. Сиздерге комментарий жазып, лайк коюу аркылуу бизди колдосоңуздар боло тургандыгын дагы бир жолу эске салып кетким келет. Бүгүн 75-чилердин каты боюнча шаардык соттогу отурум күбөлөрдү чакыруу менен уланды. Бүгүнкү отурумга мурдагы вице-премьер-министр жана бир канча көч түзүмдөрүн мурдагы башкарган Токон Мамытов келип, ал күбө катары суралган. Бирок ал 75-чилердин кайрылуусуна кол койгондугун четке какты. Жок, эчтеке кол койгон эмесмин, билбейм. Эмнеге чакырышты сизди? Чакырып бир суроолорду болдуруш керек. Эмне суроолорду беришти? Унутуп калдым. Айтууга болбойт, билесиңер деп кол расписка азыр сот бүтмөйүнчө айткан туура эмес болот да. Ал ошондой эле сотко кандай суроолор берилгендигин айтпай, соттун купуялуулугун себеп келтирген. Ошондой эле Мамытовдон сырткары Жуман Акималиев баш болгон дагы 7 адам бүгүн сурак бергендиги айыпталуучулардын биринин адвокаты билдирген. Адвокаттардын айтымында дагы соттогу отурумдарда 30дай адам күбө катары суралмакчы. Ал эми 24 августта жүйөлүү себептерден улам сотко келбей калгандыгы айтылып, бирок ырыс ордонун ачылуусуна барган айыпталуучулардын бири Бекболот Талгарбеков ырыс ордонун ачылышына чакыруу болгондуктан баргандыгын айткан. Андан сырткары ачылышка айыпталуучулардын арасынан мурдагы спикер Нурланбек Тургунбек уулу, мурдагы башкы прокурор Курманкул Зулушев, мурдагы элчи Эмилбек Узакбаев да барган. Ал эми УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев да чакырылып, бирок ден соолугуна байланыштуу барбай калгандыгын анын тарапташтары журналисттерге билдирген. Чакырылган коноккаттар анан ден соолугуна байланыштуу келе албагандыгын айттык. Анан ал жерде эми алдыда азыр ден соолук деген бул ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Эми точно айтыш кыйын. Азыр бүгүн сотко келди го. Эске салсак, бул иш боюнча 1-май райондук соту айыпталуучуларды күнөөлүү деп таап, алардын үй мүлкүн конфискациялоо менен бирге 3 жылдык пробациялык жаза чегерген. Кийинчерээк айыпталуучулар да прокуратурада апелляциялык арыз менен кайрылган. Мамлекеттик айыптоо фигуранттардын жазасын эркиндиктен ажыратуу менен коштолуусу керек деген пикирин билдирген. Акыркы айда интернет айдыңында активдүү болуп, мурда президенттин агасы Сабыр Жапаров менен иштегендигин айткан Сыргак Кенжебаев өзү чыгарган сүрөттөр боюнча жооп берди. Эске салсак, ал кызматтан кетип, мыйзамсыздыктан улам түрмөгө олтургандыгын айтып, президенттин агасы офис деп аталган иш ордун түзүп, анда мамлекеттик башкарууну колго алып жана бажыдагы коррупциялык схемаларды көзөмөлдөйт деп билдирген. Бүгүн ал журналисттер жана активисттер менен түз эфирде өкмөттүн сынчысы, өзүн саясий жана коомдук ишмер катары көрсөткөн Сыргак Кенжебаев Сабыр Жапаров менен түшкөн сүрөттөрүн өзү эмес, президенттин мурдагы кеңешчиси жана эл арасында ришалы экендиги айтылып келген Жаныбек Кубандыков тарткандыгын билдирген. Кубандыков Кенжебаев жарыялаган сүрөттөрдүн биринде өзү да пайда болгон. Анын айтымында Кубандыков Сабыр Жапаровго алып баруу үчүн акчалуу адамдарды тандап алган деп ырастайт. Ал ошондой эле Кубандыков бир жолу Кенжебаевтан өзүнүн инвесторлорду Сабыр Жапаровго жолугууга алып барууга сурангандыгын эске салган. Эске салсак, президенттин мурдагы кеңешчиси инвесторлорду алдаууга шектелип кармалып, кийинчерээк үй камагына чыккан. Бирок бул иш кандай уланууда азырынча маалымат жок. Кубандыков камакка алынгандан кийин блогерлер жана социалдык медианын колдонуучулары социалдык медиада колдоо билдирүүлөрүн активдүү жарыялап, алардын ар кандай иш-чараларга сүрөттөрү менен бөлүшкөн. Алар өз постторунда ак үйгө жакын бирешен адам катары Кубандыковду сыпатташкан болчу. Ишкер Урмат Байматов болсо Жаныбек Кубандыковдун атайын кеңсеси бар экендигин жана Жапаров менен жолугушууну каалаган адамдар ынтымак ордо президенттик резиденциясына алып барып келип тургандыгын билдирген. 24
августта ачылган Ырыс Ордонун курулушу жана архитектуралык стили тууралуу талаш-тартыштар соц тармактарда дагы деле уланып келет. Эске салсак, Ырыс Ордо Конгресс борборунун ачылышына миңдей конок чакырылып, арасында саясатчылар, чиновниктер, маданият кызматкерлери, ишкерлер жана блогерлер болгон. Айрымдар анын курулушунун максаттуулугу канчалык экендигин сураса, кейбирлери Кыргызстанда жогорку деңгээлдеги конокторду тосуп алууга мындай жерлер жетишпей келгендигин айтышкан. Бул боюнча видео кайрылуу жасаган активист Айдар Раев Манас айылынын бузулуп, жакырчылык дагы деле күч болгон маалда мындай ысырапкорчулукка керек беле деп суроо салган. Ырыс Ордодо аттуу баштуулар, кудалаштар, шенелештер чогулду. Президенттин чакыруу боюнча кылмышкерлер менен анан кылмыш жазалагандар соттордо отурду го дейм арасында кучакташып. Ушул муун 35 жылда Кыргызстанды элин алдап, тоноп, төңкөрүштөрдөн төңкөрүш кылып, кыйын мындеттер чыгарып жүрүшөт. Октябрь окуясында Сыймык мырза дагы сүйлөдү. Төңкөрүш болгон, революция, элдик революция болгон. Ошондо элди алдап, революциянын туусун урдап, Садыр Жапаров бийликке келген. Канча деген кишинин ошондо көңүлү кетти. Үмүт деген эр жигитибиз көз жумду. Ошого болсо Сооронбай Жээнбековду жоопко тартыш керек болчу. Президент Жапаров аны коргоп отурат. Адилетсиздик ошондо башталган. Биринчи кадамынан. Бүгүнкү күндө Ырыс Ордону куруш үчүн ВДНХ кетти. Ынтымак хан сарайынын куруш үчүн Ысыкөл мейманкана кетти. Анын аркасында Манас атабыздын 1000 жылдыгына арналган Манас айылы түздөлдү. Ага болсо машина коюу жай курулду. Манас атабызга 1000 жылдыгына арналган эстеликтерди, монументтерди оңдоп, этият кылып, кылдат мамиле кылып, урматтап ата бабаларыбыздын рухун. Булар болсо бузуп, Кытайдын акчасына быкычыкын бардын куруп атат, жылтырактардын бардыгы. Мындайда эч нерсе жакшылык кура албайт. Дагы бир нерсени айта кетейин дегем. Садыр Жапаров Ачымогулу Нобель лауреаттын китебин окудум дейт. Эмнеге мамлекеттер кыйрайт деп. Ошол жерде айтылган. Автократиялык бийлик сөз эркиндигин өчүрүп, эркиндикти тепселеп, менчик укуктарды тебелеп, ресурстарды чыгара баштайт. Ресурстарын сатып баштайт. Ошондой мамлекетке бизди айлантырды. Ошонун окуп туруп, ошол эрежелерди түшүнүп туруп, ошол жолду Садыр Жапаров тандады. Активист ошондой эле президенттин Кытай менен түзүлгөн келишимдерди ачыктоону талап кылып, Кыргызстандын жаратылышын жана мөңгү тоолорун сактап калууну керектигин эскерткен. Ал эми Ырыс Ордонун тышкы көрүнүшүнө да суроо салгандар болбой койгон жок. Мисалы, архитектор Хансарай Кулов Ырыс Ордо 100% кытайлык курулуш экендиги сырттан көрүнүп тургандыгын айткан. Ошондой эле ал жандаша турган Ынтымак Ордо менен Ырыс Ордонун архитектуралык стили бири-бирине дал келбей тургандыгын айтып, бул курулуштун баасы да өтө жогору болгондугун белгилеген. Ырыс Ордо имараты 100% кытайлык курулуш экени айдан ачык. Ушул сыяктуу курулуштарды Кытайдын шаарларынан да кездештирүүгө болот. Курулушчулар бул имаратты шашылыш, долбоорлоп, анан куруп коюшканы айдан ачык. Жок дегенде негизги фасад элементтеринин архитектуралык пропорцияларынын жана жалпы мейкиндикти пландаштыруу чечиминин одоно бузулушу бар. Коңшулаш эки имарат Ынтымак Ордо жана Ырыс Ордо архитектуралык стили жана мейкиндикти пландаштыруу чечимдери боюнча таптакыр шайкеш келбей турганы көрүнүп турат. Алар таптакыр башка курулуштар. Өкүнүч менен белгилей кетүү керек. Биздин мамлекет бюджеттен эбегейсиз көп каражат сарптаган, бирок тилекке каршы мындай чыгымга туура келбеген эбегейсиз мааниге ээ архитектуралык курулушка ээ болгон.
Ырыс-Ордо президентинин администрациясы жайгашкан ынтымак кордоого жанаша турат. Жалпы аянты 39 000 чарчы метр болгон имаратта 1238 орундуу конференц зал, 1000 орундуу банкет зал, жолугушуу жана сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө ылайыкташтырылган атайын 5 бөлмө жана пресс-борбор бар. Ошондой эле расмий делегациялар үчүн 8 конок үйү да курулган. Ырыс-Ордодо элдик курултай, эл аралык саммиттер, жолугушуулар, конференциялар жана башка масштабдуу иш-чаралар өткөрүлмөкчү. Анын баасы гана эмес, жылдык бюджеттен анын тейлөөсүнө кетчү каражат жөнүндө да суроо салгандар болбой койгон эмес. Садырдын Версалы $110 миллион курулган провинциялык имарат. Ырыс-Ордо комплексине кирген ар бир адамдын таң калганын түшүнөм. Масштабы чынында таасирдүү. Сырты да, ичи да мрамор менен капталып, бышык салынгандай көрүнөт. Тарыхый темадагы барельефтер, полдор, түндүк түрүндөгү куполу жана өзгөчө чырактары дароо көзгө урунат. Бирок жакшы жактары ушуну менен гана бүтөт. Ал эми кара жыгачтан жасалган чоң эшиктери, ак мрамору жана хрусталь люстралары менин эсиме мындан 14 жыл мурда Синьцзянда көргөн административдик имаратты түшүрдү. Ошол кезде ал таасирдүү көрүнгөнү менен бүгүнкү күндө заманбап табиттен алыс, эскирип калган чиновниктердин шан шөкөтүндөй гана таасир калтырат. Садыр Жапаровдун 2 күндүк мактанышы үчүн курулган бул архитектуралык имарат эми бюджетке оор жүк болот. Анткени Ырыс-Ордону дайыма багып күтүү керек. Имаратты кармап туруу үчүн айына 120 000ден $220 000 чейин талап кылынат. Жылуулук, кондиционер жана ысык суу 35 000ден $65 000, электр энергиясы 25 000ден $45 000, коммуналдык кызматтар жана AVL системаларын тейлөө $20 000дан $40 000 чейин, 14,7 гектар аянтты сейилбак фонтандарды кароо $15 000дан $30 000, тазалоо, кайтароо жана кызматкерлердин айлыгы $25 000ден $40 000 чейин. Бул кыргызча Версалды багуу үчүн жыл сайын казынадан 1,8–2,5 миллион доллар коротулуп турат. Бул элге да, мамлекетке да эч кандай пайда алып келбеген каражатты кургак сарптоо. Төлөгөн салыгын ушундай ысырап кылган президентти экинчи мөөнөткө шайлоонун кереги барбы? Коомдук тармактын колдонуучуларынын эсептөөлөрү боюнча курулушка эң аз дегенде $110 миллион жумшалгандыгын айтып, бул акчаны 35–40 мектеп же ооруканалардын курулушуна жумшаса болмок дегендер да жок эмес. Ошондой эле мамлекеттик бийлик үчүн курулуштарга чоң акчанын жумшалуусу жөнөкөй элдин жашоосуна таасир бербей тургандыгын айткандар да жок эмес. Ал эми бул курулушту ишке ашырган президенттин иш башкармасы Каныбек Туманбаевдин көзөмөлүнө эч кандай ишкана же министрлик өтпөй калганына 1–2 жума болуп калды окшойт. Бирок койлонбоңуздар, бүгүн Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык түндүк ачык акционердик коому толугу менен жоюлуп, анын милдеттери финансылык жана материалдык техникалык каражаттары материалдык эмес активдери президенттин иш башкармасына караштуу кызмат мамлекеттик мекемесине өткөрүлүп берилди. Бийлик мындай чечим бири-биринин ишин кайталаган мекемелерди жоюу, санариптештирүү жаатындагы иштерди координациялоону жакшыртуу максатында кабыл алынгандыгын билдирди. 26 августтагы номер 299 түндүк ачык акционер коомунун айрым маселелери жөнүндө жарлыгы менен санариптештирүү чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасына түндүк ачык акционердик коомун жоюу жана анын функцияларын, милдеттерин, ошондой эле финансылык, материалдык, техникалык каражаттарын жана материалдык эмес активдерин белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасына караштуу кызмат мамлекеттик мекемесине өткөрүп берүү жөнүндө чечим кабыл алуу сунушталган. Бул процесстин алкагында кайталанган функцияларды четтетүү, ресурстарды пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана мамлекеттик санариптештирүү чөйрөсүндөгү иштерди координациялоону өркүндөтүү максатында функционалдык талдоо жүргүзүү жана уюштуруу түзүмүн оптималдаштыруу каралган. Бул чечимди кабыл алуунун зарылдыгы азыркы учурда мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик жана муниципалдык ишканалар менен мекемелердин маалыматтык системаларын иштеп чыгуу, модернизациялоо жана техникалык жактан коштоо боюнча айрым функциялардын бир эле учурда түндүк ачык акционердик коому жана кызмат мамлекеттик мекемеси тарабынан аткарылып жаткандыгы менен шартталган.
Ынтымак Ордонун билдирүүсүнө караганда бул өзгөрүү түндүк тиркемесиндеги өзгөрүүлөргө алып келбейт жана платформа мурдагыдай эле ишин улантат. Түндүк акционердик коому Кыргызстандагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жөнөкөйлөтүү жана ылдамдатуу үчүн түзүлгөн улуттук санарип платформа. Ал Кыргызстандагы санариптештирүүнүн алкагында ишке ашып, ичинде жарандардын бардык маалыматтары, кайрылуулар жана документтерин алууга мүмкүнчүлүк берип келген. Акыркы жылдары президенттин иш башкармасы Каныбек Туманбаевдин көзөмөлүнө бир катар мамлекеттик мекемелер менен кызматтар өттү. 5 жылда башкармалыкка мамлекеттик ипотекалык компания, Учкун басмаканасы, Унаа ишканасы, Кызмат ишканасы, Элкат компаниясы жана башка мекемелер. Мамлекеттик Кылым банк ачык акционердик коому Финансы министрлигинин иш башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Бул боюнча соц тармактарда ар кандай пикирлер айтылып, өкмөттүн функцияларын кайталаган иш башкармалык мамлекеттик кызматтарга монополия кылып алды деген пикирлер да жок эмес. Принцип боюнча шайлоодон кийин министрлер кабинети премьер-министрдин кызматы менен кошо жоюлуп, баары президенттин иш башкармалыгына өткөрүлүп берилиши мүмкүн. Андан кийин парламентке. Ал эми иш башкармалыктын жетекчиси жогорку визир деп өзгөртүлүшү. Ал эми жогорку кеңештин ордуна президенттик кеңеш түзүлүшү мүмкүн. Эмне үчүн бул формалдуулукту таштап коюш керек? Анткени бул эки институт эми эч нерсе чечпейт. Президенттин иш башкармалыгы азаттыктын маалыматы боюнча 4 резиденцияны, 5 мекемени, 3 кызмат сервисти, 2 дирекцияны, 5 компанияны, 7 ишкананы, 2 бала бакчаны, 7 эс алуу жайды түздөн-түз башкарып жатат. Кыргызстандын өткөн өлкөдөгү президенти азыркы учурда Бириккен Улуттар уюмунун Афганистан боюнча атайын өкүлү болуп келген Роза Отунбаеванын Кытай өкмөтү боюнча айткан мактоо пикири Кытайдын мамлекеттик CGTN каналында жарыяланды. Анда Отунбаева Кытай 800 миллион адамды жакырчылыктан чыгаргандыгын айтып, бул бүткүл дүйнөнү шыктандырган жана аны ээрчүүгө түрткү болгон кадам болорун билдирген. Мы видим, что Китай все более воздействует на укрепление стабильности, на развитие в мире, процветание. Китай нас поразил всех, вырвав единожды 800 миллионов людей из нищеты. Конечно, глобальный юг это сильно вдохновляет. Я 10 лет тому назад выступила с такой инициативой переводить книги Си Цзиньпиня на кыргызский язык. Мы раздали эти книги по всем нашим районам. Я уверена, они дошли до рук всех исполнителей на сегодня. Айрыкча акыркы күндөрү журналисттерди, коомдук тармактардагы блогер, инфлюенсерлердин Кытай өкмөтүнүн эсебинен ал жакка барып экономикалык экспансия менен кошо эле Кытайдын маданий жумшак күчүнүн жайылышын шартында болуп аткан мындай билдирүү коомдук тармактарда ар кандай пикирлерди жаратып, Отунбаева да убагында демократия, адам укуктары жөнүндө сүйлөп келген. Эми Кытайдын таасирин таратуу кампаниясына кошулдубу деп суроо салгандар жок эмес. Мына мына ушактан канчасын куздуруп, ушактан куздуруп койчу кишилер отурат. Акылбек Жапаров толтура муякта эле отурат. Муякта эле отурушат, бүт баары. Анан ошолорду куздуруш керек. Ошолорду Акылбек Жапаровду өмүрү 30 миллиард деп атат, бөлтүрүк айтып атат. 600 миллиондоп кетти. Бул кандай? Как это можно понять? Ал эми кечээ биз сөз кылган каржы полициясынын мурдагы жетекчиси Сыймык Жапыкеевдин журналисти Дырыс Исаковдун суроолоруна жооп берген маеги коомдук тармактарда ар кандай реакция жаратып, аны колдогондор да эмне үчүн өзү кызматта иштеп турганда ошол мыйзамсыздыктарды жойгон эмес дегендер да болбой койгон жок. Ал өз сөзүндө учурдагы мамлекеттик кадрлар жана кустуризация тууралуу пикирлерин айтып, ал Ташиевди кустуризациялоо ыкмасын сынга алган. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы, тергөөчү да, оперативдүү кызматкер да, коопсуздук кызматкери да болгон эмес деп эсептейт. Ал эми бул боюнча пикирин билдирген юрист Нурбек Токтоконов анын пикирине кошулуп, кустуризациядагы адилетсиздиктер үчүн Ташиев гана эмес, Жапаров да жооп берет деп билдирген. Мен Сыймык Жапыкеев менен талкууланган видеолорду көрдүм. Ал өзүнүн экспрессивдүүлүгүнө карабастан өз оюн так ишенимдүү билдирген. Анын сөзүнүн кыскача мазмуну: адилеттүүлүк жок болгондо эч кандай кустуризацияга же мустуризацияга ишене албайсың. Алар иштегендерден, шоородон, кока-коладан, макарон жасаган аялдардан алышат. Бирок бул адамдардын баарын ырыс ордонун алышындагы коноктор жөнүндө айтып жатат, жайына коюшат. Мыйзамдын бирдей колдонулушун камсыз кылууга тийиш болгон прокуратура кайда?
Бул жерде ал фуршет столундагы шарап бокалдарынын иреттүү катарларын тартиптин жана бирдейликтин мисалы катары келтирди. 630 миллион доллар эмне болуп жатат? Миллиардтар кайда? Эмне болуп жатат? Муну кантип түшүнүшүбүз керек деп сурайт Сыймыкча Пкеев эмоция менен. Мен да Сыймыктын сөздөрүнө, суроолоруна жана эмоцияларына кошулам. Эмне болуп жатат? Ташиев менен Жапаров мустуризация процессинде адилеттүүлүктүн жоктугу үчүн биргелешип жоопкерчилик тартаарын кошумчалай кетейин. Жапыкеев мыйзамсыз мүлктү кайтарып алуу практикасы кандайча иштеши керектигин түшүндүрүү үчүн фуршет мисалын келтирип, ал процесс ачык айкын болушу керек деп эсептерин. Антпесе адамдар кимдин мүлкү алынып жаткандыгын жана анын чыныгы баасын түшүнбөй, натыйжада 10 миллиондук мүлк 1 миллионго айланып кетиши мүмкүн болоорун айтып, Акылбек Жапаров сыяктуу мурдагы чиновниктердин да мүлкү текшерилиши керектигин айткан. Акыркы күндөрү бийликчилделгенби, Айтор аркандай фейк аккаунттар алар гана эмес, жада калса мамлекеттик маалымат каражаттарында иштеп келгендер тарабынан да өлкө сыртына чыгып кеткен жарандардын айрыкча өлкөдөгү окуялар боюнча пикирлерин байма-бай билдирип келгендерге карата ар кандай провокациялык маанидеги фейк видеолор таратылып, алардын жеке жашоосуна чейин киришкен учурлар катталууда. Ушундай каралоолорго Кыргызстандын акыйкатчысынын жана парламенттин мурдагы маалымат катчысы Ибрагим Нуракун уулу жана журналист Бактыгүл Чыныбаеванын үй бүлөсү да кабыл болуп, жалган маалымат тараткан каналдар Ибрагим Нуракун уулу Британиянын агенти деп атаган. Бул боюнча журналист Бактыгүл Чыныбаева Ички иштер министрлигине кайрылуу жазгандыгын соц тармактарда жарыялап, бул боюнча териштирүүнү талап кылган. Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Улан Ниязбековго Кыргызстандын жарандары Бактыгүл Чыныбаева жана Ибрагим Нуракун уулунан арыз. Биздин сизге арыз жазып жатканыбыздын себеби 26 августта Facebook'тагы Ачык Майдан, YouTube'дагы Саясат Кейжи баракчаларынан биздин үй бүлөнү негизсиз каралаган, жалган маалыматтардан куралган видеолор чыгып, коомчулукка таркатылып жатат. Видеодо биздин чет өлкөлөргө шпиондук кылып, чоң өлчөмдө акча каражат алып жүргөнүбүз, Кыргызстанга чыккынчылык кылганыбыз айтылат жана балдарыбыздын сүрөттөрү, алардын окуган жерлерине чейин жалган маалыматтар камтылган. 5 мүнөттөн ашык бул видеону ушул тапта айрым мамлекеттик кызматкерлер, анын ичинде коомдук телеканалдын журналисттери баш болуп, байма-бай социалдык түйүндөргө таркатып, бизге эле эмес майыптуулугу бар уулубуздун аброюна да шек келтирген комментарийлерди жазышууда. Бул видеону таркаткан социалдык баракчаларга жана аны коомчулукка жайылтып, бизге карата каралоолорду таркатууга көмөк түзгөн мамлекеттик кызматкерлерге мыйзам чегинде чара көрүүсүн суранабыз. Биздин журналисттик, коомдук ишмердүүлүк ар дайым ачык болуп келген. Эч кандай чет өлкөнүн чалгын агенттери менен кызматташкан эмеспиз жана чоң каражат алган эмеспиз. Муну биздин жыл сайын тапшырган салык декларациябыздан деле текшерип таба аласыздар. Мыйзам чегинде териштирүү жүрүп, жалган маалымат тараткан баракчаларга жана жарандарга чара көрүүңүздөрдү өтүнөбүз. Эске салсак, Ак Кеме отелин оңдоп түзөөдөн кийин ачылышында президент Садыр Жапаров да чет жакта жүрүп сын айткандарды үргөндөр деп атап, аларды укпоого чакырган. Эми мынтип түздөн-түз президенттин сөздөрүнөн кийин каралоолор жана жеке жашоосуна чейинки киришүүлөр уланып келет. Бул бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын негизгилери болду. Аны даярдап эфирге алып чыккан мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.